Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. 3 өңөр 10 миңден алып келесиңер. Жалал Абадтагы техникумдун директору кармалды. Жалал Абад маданият техникумунун директору абитуриенттерден пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК билим берүү системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Жалал Абад маданият техникумунун директору өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жасалма жол менен тоскоолдуктарды жаратуу аркылуу абитуриенттерден техникумга кирүү үчүн акча талап кылгандыгын аныктады. 23-июлда Кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгүнүн опузалап пара талап кылуу негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад маданият техникумунун директору пара алып жаткан жеринен кармалды. Учурда кармалган жаран УКМКнын Жалал Абад шаарындагы убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ысык көлдөгү пансионатка конгон тиг учак чуу жараткан видеонун чоо жайы. Социалдык тармактарга Ысык көлдүн жээгине тиг учак конгон видео тараган. Ал көрүнүш коомчулукта кызуу талкуу жаратып, айрымдар бул нерсе эс алуучулардын тынчын алып жатат деп нааразы болушкан. Кээ бирлери тиг учак пансионаттагы туристти эвакуациялоого келди десе, кээ бирөө пляжга конду дешкен. Бул эс алуу жайы Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уулуна караштуу Париж пансионаты экени маалым болгон. Спутник Кыргызстан министри менен байланышкан. Анда аткамнер аталган жай чындыгында эле анын баласына таандык экенин, тиг учак пляжга эмес, атайын жабдылган атайын аянтчага конгонун айткан. Бортто уулу да, өзү да болбогонун кошумчалаган. Бул жерде менин кандай тиешем бар? Азыр жумуштамын. Анда Сауд Арабиясынан, Эмираттардан келген коноктор болгон. Деги эле менин фамилиямды унуткула, деди министр. Тиг учак жеке жактарга коммерциялык негизде ижарага берилгенин Өзгөчө Кырдаал министрлиги кабарлады. H345 Airbus аба техникасынын 1 сааттык ижарасы 263 миң сом турат. Ветеринардык кызматтын эсепчиси пара алып жаткан жеринен кармалды. Кыргызстандын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын Бишкек башкармалыгынын эсепчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК мамлекеттик органдардагы коррупциялык багыттагы кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин жүрүшүндө 25-июлда опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 40 миң сом паранын 1/бөлүгүн алуу учурунда айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын Бишкек башкармалыгынын эсепчиси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Көрсөтүлгөн акча каражаттары жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң корутунду чыгаруу максатында кийин эсептөө палатасынын кызматкерине өткөрүп берүүгө арналгандыгы аныкталды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат. Акылбек Жапаров электрондук сооданын өнүгүшү, почточулук кесиптин жанданышы тууралуу. Электрондук коммерциянын өнүгүшү менен почточу кайрадан замандын каарманына айланууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирген. Ал Чолпон Атада өтүп жаткан электрондук коммерция боюнча эл аралык 2-форумдун ачылышында видеоконференция аркылуу катышкан. 2025 жылга чейин дүйнөлүк электрондук соодада чекене сатуу 50% өсүп, 7,3 триллион долларга чейин жетет. Бул жалпы чекене сатуунун 24,5% түзөт. Салыштыруу үчүн айтсак, 2021 жылы 4,19 триллион доллар, жалпы чекене сатуунун 19,6% болгон, деген Жапаров. Ошондой эле ал өлкөдө санариптештирүү тездетилген темп менен жүрүп, керектүү документтерди берүү ылдамдыгын белгиледи. Азия чемпионаты эркин күрөш боюнча жаштар курамасы 5 медаль жеңди.
Кыргызстандын эркин күрөш боюнча жаштар курама командасынын мүчөлөрү Азия чемпионатында 5 медаль жеңди. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, мелдеш ушул күндөрү Таиланддын Срирача шаарында өттү. Ошентип Асхат Токтоматов 61 килограммга чейинки салмакта күмүш медалга ээ болду. Ал эми Аден Сакыбаев, Байтемир Төлөбердиев, Котман Төлөбаев, Сүлде Доңгак 3-чү орунду ээлешти. Курама команда машыктыруучусу Алмазбек Аскаровдун жетекчилиги алдында мелдешке катышкан. Күндүн табы 40 градуска чейин жогорулайт. 26-июлга карата аба ырайы. Кыргыз гидромет билдиргендей 26-июлда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймакта өткөн күн күркүрөйт. Түштүк батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +20-25, күндүзү +35-40. Талас өрөөнүндө түнкүсүн +16, +21, күндүзү +33, +38. Баткен Ош Жалал Абад аймагында күндүзү 35-40 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +27, +32. Нарын облусунда күндүзү +28, +33 чейин жетүүдө. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай. Ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим. Мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери Остриден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 83-97-08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Кыргыз-казак чек арасы Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөгө 80 миллион сом гана бөлүндү. Кыргыз-казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын кыргыз тараптагы жээгин бекемдөөгө быйыл 83 миллион сом гана бөлүндү. Бул тууралуу Өзгө Чыгырдалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов 25-июлда маалымат жыйында билдирди. Жогорку Кеңештин дарыянын жээгин бекемдөөгө жыл сайын 200 миллион сомдон кем эмес акча бөлүнүп берсин деген атайын токтому бар. Быйылкы жылга башында 50 миллион, андан кийин кошумча 33 миллион сом берилди. Азыр 4 тилкеде жумуш аткарылып жатат. Жалпысынан Токмок шаарынан Камышановкага, Казакстандын чек арасына чейин ошондой бекемдөөчү 97 тилке бар. Финансы министрлиги бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша каражат бөлсө биз жумуштарды жасаганга даярбыз, деди Мазарипов. Былтыр Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөгө 50 миллион сом эле берилген. Өзгө Чыгырдалдар министрлиги 2023-жылы 5 объект куруу үчүн Финансы министрлигинен 177 миллион сом сураган. Азаттык былтыр 20-апрелде Чүй дарыясы 100 гектар жер казак тарапта калды деп аталган иликтөө жарыялаган. Анда Чүй дарыясы сол жээгин жеп гектарлаган жер Казакстанга тарапта калган жагдайды иликтеп чыккан. Мындан 2 жылга жакын убакыт мурда Өзгө Чыгырдалдар министри Бообек Ажыкеев өлкө кеминде 800 гектардай жеринен ажыраганын билдирген жана бул жагдайды президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганын айткан. 2012-жылы Жогорку Кеңештин тармактык комитети өкмөттү жыл сайын Чүй дарыясын бекемдөө иштерине 200 миллион сом бөлүп берип турууга милдеттендирген. Кыргыз тарап 2003-жылы дарыянын сол жээгин иликтеп чыгып кооптуу дамба курулушу керек деген жалпы узундугу 65,5 чакырымды түзгөн 193 тилкени тактаган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан тышкары бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылыбай, үшүп, ооруй берет.
ошого баланс кылган инь-янь гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, инь-янь гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Тимур Саралаев саясат талдоочу, кырсык айттырбай келет, ага даяр туруу мүмкүн эмес, бул табият. Жаз айынан бери улам сел кырсыгы тооруп, өзгөчө ырдалдар министринин кызматкерлерине түрдүү сын нараачылык айткандар жок эмес. Жер жүзү бир да күн тынч болбой, ар жерде түрдүү кырсыктар болуп жатканын көрүп жатабыз. Мына жаздын башында коңшу боордош казак элине чоң суу келип каптаганда Кыргызстан колунан келген жардамын аябай кол сунган. Анда биздин эл журт кол чаап, айлансам болот элимден деген алкыш сөздөрдү айтып жазып калган элек. Соц тармактарда казактар кыргыздарга ыраазычылыгын билдирген сөздөрдү көрүп окуганда өзүбүз сыймыктанып турдук. Ал эми алыскы Туркияда дагы бир туугандарыбызды чоң кырсык басып, жер катуу силкинип 50 миңден ашуун адам каза болгондо Кыргызстандын куткаруучулары күнү түнү ураган үйлөрдүн алдынан аман калган адамдарды ажалдын оозунан сууруп жатканын көргөн көздөрүбүздөн жаш айланып, жүрөктөгү кайра эле сыймыктануу сезимдер толкуп ташып, Кыргыздын куткаруучуларына терең таазим деген сыяктуу сөздөрдү аябай айтып, жазып билдирип жаттык. Ал эми өзүбүздүн мекенибизге табияттын сыноосу басып келгенде эмнеге аларды кубаттабай, тескерисинче басынтып, алардын ишинен кемчилик издегенге ооп, айрымдардын өйдө төмөн сөз чыгарышына жол бердик. Кырсык айттырбай келет, ага даяр болуу мүмкүн эмес, бул табият. Ооба, даярдык көрүшү жоопкерчилиги мамлекеттин тийиштүү органдарында. Бирок жергиликтүү элдин арасынан чыккан ыктыярчы эр азаматтар өзгөчө ырдал министрлиги кызматкерлерине жардам берип жатса, аны ар ким өз кызыкчылыгынын артынан ушундай татаал мезгилде да кемчилик издегенге убакыт таап жатканы таң калыштуу. Менимче ага убакыт табылат, ал эми көңүл табылбайт. Ушундай кыйын күндөрдө өзгөчө ырдал министрлигине кызмат өтөп жаткан биздин куткаруучулардын көңүлүн түшүрбөй, тескерисинче кубаттап туралы деп маек курган Арба KG сайтына Тимур Саралаев. Кыргыз темир жолу аркылуу 6 айда 4 миллион тоннадан ашык жүк ташылган. 2024-жылдын 6 айында Кыргыз темир жолу аркылуу 4 миллион тоннадан ашык жүк ташылды. Бул тууралуу мамлекеттик ишкананын башкы директорунун орун басары Абдес Анарбеков маалымат жыйында айтты. Анын айтымында 2024-жылдын 6 айында Кыргыз темир жолу тарабынан 109 миңден ашык жүргүнчү ташылган. Анын ичинде эл аралык каттамдар боюнча Бишкек Самара, Бишкек Новосибирск жана Бишкек Казань 6970 жүргүнчү ташылган. Жүргүнчүлөрдү ташууда вагондорду жаңылап каттамга чыгаруу улантылууда. Муну менен биз туризмди өнүктүрүү багытында кыргызстандыктарга жана чет элдик жарандарга кызмат көрсөтүп жатабыз, деди ал. Ошондой эле Абдес Анарбеков темир жол транспорттун коопсуздугун жогорулатуу жана жолдун жогорку түзүмүн модернизациялоо үчүн июнь айында 4,5 чакырымга темир бетон шпалдары төшөлүп, бир катар магистралдык жолдор оңдолгонун айткан. Дүкөнгө чыгып кеткен чүйдө 15 жаштагы кыз дайынсыз болуп жатат. Сокулук районунда Амина Паскребишова дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу чүй облустук ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. 5-июль күнү Сокулук милициясына жаран кайрылуу 2009-жылы туулган Амина Паскребишова аттуу небереси ошол эле күнү саат 19:00 чамасында дүкөнгө чыгып кеткен бойдон кайрылып келбегенин билдирип, таап берүүнү суранган. Кимде-ким сүрөттөгү жаранды көргөн билген болсо 0312 45 33 80, 0312 60 75 67, 0708 18 46 57 же 102 кызматына чалсаңыздар болот. Суд кечинде Улуттук банктын алтын куймалары арзандай түштүү себеби бейшембиге салыштырмалуу Улуттук банктын алтын куймалары кыйла арзандады. Бул тууралуу FND Businessman Telegram каналы жазды. Улуттук банк 2015-жылдын майынан баштап 1 граммдан 100 граммга чейинки алтын куймаларды сатыкка чыгарган. 26-июлга карата баалар 1 грамм 7830 сом, 2 грамм 14363 сом, 5 грамм 33937 сом, 10 грамм 69000 сом, унциясы 208 сом, 100 грамм 667 000, дээрлик 16,2 миң сом түшкөн. Эске салсак, куймалардын баасы эки факторго, доллардын курсуна, Улуттук банктын расмий курсу 2,3 тыйынга төмөндөгөн жана Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясынын баасына байланыштуу болот.